Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidil mursalin. Ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. En algaç жараткан Allah subhanahu wa ta'alaga çeksiz maqtoolor bolsun. Andan keyin sүйүктүү пайгамбарыбыз sallallahu aleyhi ve sellem'ga Allah Ta'ala'nın üzgültüksüz salavat salamdары болсын. Allah'ın жалгыздыгына, Allah'ın барлыгына, бирлигине иман келтирип, Пайгамбарыбыз sallallahu aleyhi ve sellem'дин сүннөтү менен жашаган сиздерге дагы дайыма Allah Ta'ala'nын üzgültüksüz рахматы, мерими, хидаяты, нуру, адал рызкысы, берекеси боло берсин. Бүгүнкү жума күнүңүздөр куттуу болсун. Жараткан Allah subhanahu wa ta'ala мына ушундай берекелүү күндө аткарган бардык ибадатыңыздарды кабыл кылсын. Жараткан Allah subhanahu wa ta'ala Kur'an-ı Kerim'de айтат, бул Ниса сүрөсүндө келет экен. Аузу биллахи минаш шайтанир ражим. Вa'будуллаха ва ла тушрику бихи шай'ан ва бил валидайни ихсана ва бизил курба вал ятама вал масакин вал джари зил курба вал джарил джунуби вас сахиби бил джам ва ибни сабили ва ма малакат айманукум инналлаха ла юхиббу ман кана мухталан фахура дейт. Садакаллахул азим. Бул аятта Алла Таала силер Аллага гана сыйынып ибадат кылгыла. Аллага эч кандай шерик кошпогула. Алланы таанып, Аллага ибадат кылгандан кийин силер өзүңөрдүн ата-энеңерге жакшы мамиле кылгыла. Ва бизил курба, туугандарыңар менен жакшы мамиледе болгула. Вал ятама мал масакин, ошондой эле жупуну жашаган жетим жесир муктаждарга дагы жакшы мамиле кылгыла. Жакын тууган кошунаңарга, алысыраак кошунаңарга, жана сапарда жүргөндөгү кошунаңарга, же чогуу иштегендеги кошунаңарга, Алла Таала жолунда жүргөндөргө ушулардын баарына жакшы мамиле кылгыла дейт. Ошондой эле кол алыңар дагы ошол кулчулук заман болгон ошол кулдарга дагы жакшы мамиле кылгыла. Аллаху субханаху ва таала өзүнү көтөрүп текебер болгондорду жакшы көрбөйт дейт. Мына ушул Алла Тааланын аятынын ичинен биз бир эле теманы тандап алдык. Бул болсо дагы кошунага кандай мамиле кылышыбыз керек? Кошуна менен кандай мамиледе болушубуз керек? Бул жөнүндө биздин шарият эмне дейт? Аятта мына азыр эле айтып өттү, жакшылык кылгыла деп, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын кандай хадистери бар? Чындыгында кошуна дегенде ал ким дегенде бизде кеде ар кандай сөздөр айтылат экен. Эң эле алыскы сенден 40 үй нар жактан башталат деген дейт. 40 үй, айланаңдагы 40 үйдүн ичи кошуна болуп эсептелинет десе, кээ бирлер жок, бир 10 үй болсо, бул жагыңдан айланаңдан 10 үй болсо ошолор кошунаң болот дейт. А кээ бир жерлерде ошол сага жакын жашаган, үйү тийип турган, короосу жармашып турган деп айтат. Кээ бир сөздөрдө айтат экен, мына ошол мачит, адамдар бир мечитке келип намаз окуса, ушул үйдүн айланасындагылар келет дейт да, мына ошолор кошуна дейт. Бирок кандай болгон күндө дагы бул эң негизгиси бул үрп адатка барат экен. Үрп адатта, биздин үрп адатта кандайды кошуна деп эсептеген болсок, мына ошол кошуна деп эсептелине берет экен. Демек кандай болгон күндө дагы биз ошол кошуналарыбызга аябай жакшы мамиледе болушубуз керек экен. Ошондон пайгамбарыбыз айтат, адамдын кошунасына болгон акында 3 түрлүү кошуна болот дейт. Биринчиси, бул пайгамбар хадисте сенин кошунаң дейт, бирок ал башка диндин өкүлү дейт. Ага дагы жакшылык кылышың керек дейт. Экинчи кошуна сенин кошунаң, андан кийин мусулман бир тууганың. Ага сенде 2 акы бар дейт, мусулмандык жана кошуналык. Ал эми үчүнчүсү, бул сенин кошунаң, мусулман дагы бир тууганың, анын үстүндө дагы сенин жакын тууганың дейт. Ага 3 акың бар дейт да. Дышык айтканда ага дагы көбүрөөк жакшылыкты кылышың керек деген сөз. Ал эми биз аяттан жалпала турган болсок, сенин кошунаңдын динине, анын түсүнө, анын карманган ишенимине карабастан биз жакшылык кылганга милдеттүү экенбиз. Но ошондуктан биздин алымдарыбыз айтат. Эң негизи кошунага кошуна жакшылык кылыш керек дейт.
негизи акылары көп экен, укуктар көп, милдеттер көп. Бирок ошону биз жыйнап айтканда 3 эле нерсени айтабыз азыр биз. Биринчиси кошунага жакшылык кылуу. Экинчиси кошунага зыян бербөө. Үчүнчүсү анын зыянына сабыр кылып чыдоо экен. Мына ушул 3 нерседе бүгүн сөз кылалы. Эң биринчиси биз жакшылык кылуу дедик. Жакшылык кылуу дегенде мына азыр эле бизде аяттан айтылды. Силер өзүңөрдүн кошунаңарга жакшы мамиле кылгыла деди. Ал эми пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам Абу Хурайра радиаллаху анху риваят кылган хадисте айтат: "Ман кана ю'мину биллахи вал яумил ахир", ким Аллага ишенсе, чын ихлас менен, жана ким кыямат күндүн бар экенин ишенсе, анда ал адам эмне кылсын дейт? Жакшы гана сөздөрдү сүйлөсүн, болбосо унчукпасын дейт. Жакшы пайдалуу сөз сүйлөсүн. Пайгамбарыбыз хадисинде улап атат: ким Аллага ишенсе, жана кыямат күнүнө ишене турган болсо, анда ал үйүнө келген коногун сыйласын дейт. Жана ким, пайгамбарыбыз айтат, Аллага чыныгы ыйман келтирдим десе, кыямат күндүн чыныгы бар болуусуна ишенген болсо, анда ал фальюкрим жараху, кошунасын урматтасын, сыйласын дейт. Башка бир хадисте имам Муслимде келет: фальюхсин иля жарихи, кошунасына жакшылык иштерди аткарсын дейт. Жакшылык кылсын дейт. Ошондон пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам бакы адамдын жүрөгүнүн тазалыгынын дагы бир белгиси дейт. Бул адамдын кошунага жакшы мамиле кылуусу дейт. Пайгамбарыбыздын хадисинде кетет: "Валлази нафси бияди ла ю'мину абдун хатта юхибба ли жарихи ма юхиббу ли нафсихи" дейт. Бир момун мусулман адам толук ыймандуу боло албайт, өзүнө жакшы көргөн нерсени кошунасына жакшы көрмөйүнчө дейт. Ошондон кошунанын акысы бизде аябай жогору турат. Башка бир хадисте пайгамбарыбыз айтат. Бул Абу Хурайра радиаллаху анху риваят кылган хадисте: "Я ниса ал муслимат", биздин мусулман аялдарга кайрылып айтылып атат. О мусулман аялдары, о ыймандуулар дейт. "Ла тахкиранна жаратан ли жаратиха вала фириснаша". Бир кошуна экинчи кошунага багы бир шыйрактын туягы дейт. Туяк. Бышырабыз го биз баштарды, немелерди, шыйрактар болсо, ошону болсо дагы не бергенден уялбагыла дейт. Ал дагы жакшылык кылуу дейт. Кошунаңдын кандай абалда болуп атканын билбейсиң. Мына ошондуктан аны менен жакшы мамилени түзүүдө бул аз экен, бул кичине экен дебестен, кошуна менен жакшы мамилени түзүүдө, жакшылык кылууда аз маз нерсе менен болсо дагы мамилени бекемдегиле деген бул жерде маани чыгат. Ал эми Абу Зар радиаллаху анху риваят кылган хадисте пайгамбарыбыз айтат: "Я Абазар, иза табахта маракатан", эгер бир тамак кылган болсоң, же бир шорпо салган болсоң дейт, "фааксир мааха", анын суусун көбөйтүп кой дейт. Көбүрөөк суу куюп койсоң дейт, андан менен кошунаңа бергенге дагы мүмкүнчүлүк болот дейт. Өзүңө кылган тамактан кошунаңа дагы мына ошол тамактан бересиң. Демек, экиге жеткен тамак 3 адамга, 4 адамга жетет. 4 адамга жеткен тамак аны 6-8 адамга да жеткирсе болот деген дагы сөздөр бар. Айша энебиз күндөрдүн бир күнүндө бир тамак жасап, жакшы бир немелерди кылгандан кийин анан пайгамбарыбыздан сурап калыптыр: "Мен кайсы кошунама эң биринчи, эми кошуналар көп, баарына жакшылык кылышыбыз керек. Бирок эң алгач кимисинен башташым керек?" дегенде пайгамбарыбыз айтты, мына Айша энебиз айтат: "Я Расулулла, инна ли жарайни фа иля аййихима ахди". Менде эки кошунам бар, жакын. Кимисинен баштасам болот? Дегенде пайгамбарыбыз: "Иля акрабихима минка бабан". Кайсынысынын эшиги жакын болсо, мына ошондон башта деди пайгамбарыбыз. Ошондон урматтуу мусулман бир туугандар, биз дайыма жакшылык кылганга аракет кылалы. Бизде китептерде, ислам тарыхындагы китептерде ушундай бир мисалдар келет. Каб ибн Умама деген жашап өткөн экен. Бул киши дайыма кошунага жакшылык кылуу жаатында элдин оозунда макалга, жакшы сөзгө калган адам болгон экен. Анан сурашыптыр: "Бул киши кандай амал кылат экен?" десе, эгер кошунасынын бир кою, же уyu, же төсү жоголуп кетсе, же өлүп калса, ордуна бирди сатып алып келип берип коет экен. Мына жанагынын ордуна деп. Эми кошуналар көп да, эгер бир үйдөн бир кошунасы каза болуп калса, 100 төөнүн акчасын келип туруп
ошол каза болуп калган үйгө берип койчу экен. Мына эми үйдү бага турган адам өтүп кетти, бул силерге жардам болсун дейт. Бир адамдын кунун дейт да, эми бул 100 төө болот. Мына ошондой аябай жакшылыктарды кылчу экен. Карыз болуп калса, карызын да төлөп койчу экен. Унчукпаста деле өзү ушул менин кошунама болгон акым бул, мен кошуналык милдетти аткарышым керек деп жакшы иштерин аткарчу экен. Анан ушул немеден болсоң, бул Давуд деген баласы бар экен, лакап болуп Абу Давуд деп коет экен. Эгер кошуна болсоң, Абу Давудтай кошунасындай бол дегендей алаптарда бир макал чыгып кеткен дейт. Ушуга окшош эле бир окуяда Абу Хамза деген киши жашайт экен. Кошунасы бир күн үйүн сатып калыптыр. Бирок кабары жок калыптыр. Анан кошунасы айтат экен, бул үйүң канча турат десе, менин үйүм 4000 турат дейт экен. Ошол убактын акчасы менен. Анан элдер айтат экен, бул үйүң көп болсо 2000 болот. 4000ди каяктан чыгардың десе, 2000 үйдүн баасы, 2000 менин кошунамдын баасы. Эгер кошуналыкты сатып алам деген болсоң, мына менин кошунам дейт экен. Менин жогумда сураган, ооруганымда караган, капачылыкта, жокчулукта жардам берген, курсанчылыгымды бөлүшкөн, мына ушул аябай жакшы кошунам бар, керек болсо мен кошуналыгымды дагы мына ушундай баада сатам деген сөзү ошол Абу Хамзага жетип калгандан кийин анан 4000 акчаны берип иптир дагы, кошуна үйүңүздү сатпай эле коюңуз, чогуу жашай берели деген дейт. Мына ушундай окуялар чындыгында бизде тарыхта аябай көп жазылган. Мына ошондуктан биз дагы колдон келишинче бул ар бир момун мусулмандын кылган кыймыл аракети, анын айткан сөзү ниет эле жакшы болгон болсо, Кудай буйрса бул сооп жазыла берет. Биз мына ушул багытта иш алып барганга аракет кылалы. Эми жакшылык жагын айта берсек аябай көп. Демек, биринчи биз эстеп калалы, кошунага дайыма жакшылык кылышыбыз керек, пайдабыз тийиш керек, кайгысын бөлүшүп, курсанчылыгын дагы бөлүшүп, жакшы мамиледе болушубуз керек. Экинчиси алымдарыбыз айтат, ихтималул аза. Мындайча айтканда, кээде жашоо да бул кошунадан бир туура эмес иш болуп калышы мүмкүн, туура эмес сөз болуп калышы мүмкүн, билбестен кылып алган болушу мүмкүн. Мына ушул баягы сыноолорго деп коелу, биз дайыма чыдашыбыз керек экен. Ошонун ичинде кээ бир нерселерин кечирип койгонго дагы биз ошондой бир деңгээлге жан дүйнөбүздүн байыганы жетиши керек экен. Бул жерде бир данышмандын жакшы бир айткан сөзү бар. Биздин ошо сахабалардын тарбиясын алган адамдардын. Лайса хуснул живару каффул аза. Мындайча айтканда, кошуналыктын жакшылыгы аларга зыян берүү эле эмес, же жакшылык кылуу эле эмес, бирок алардын зыянына да чыдоо чыныгы кошуналыкка жатат деп өзүнүн сөзүн айткан экен. Ал эми Имам Газали, ислам аламындагы эң бир ойчул, философ, алым, авлия даражасына жеткен алымдардан өзүнүн Ихя улум деген китебинде айтат экен. Билгиле дейт, аннаху лайса хаккул живари каффул аза факат. Жакшы кошуналык ага зыян бербесем болду деп эле токтоп калбагыла дейт. Балки алардын зыянына чыдоо дагы чыныгы кошуналыкка кирет. Мына ошондуктан биз дайыма жакшы сөздөрдү айтып, жакшылыкка чакырып, жамандыктан кайтарып, жакшы мамиледе болушубуз керек деп өзүнүн ушул китебинде айтып өтөт. Күндөрдүн бир күнүндө пайгамбарыбыздын сахабасы Ибн Масудга келип бир киши айтат. Бул эми пайгамбарыбыздын эң бир илимдүү сахабаларынан. Биз Абу Ханифа мазхабындабыз. Биздин мазхаб ушул Абдуллах ибн Масудга барып, андан кийин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга биздин багы санжырабыз мына ошондой барат. Ушунан сураптыр. Инна ли жарум. Менин бир кошунам бар дейт экен. Юзини ва яштумини. Мага зыян берет. Анысы аз келген эсеп тилдейт. Ва юдаййику алайя. Менин жашоомду аябай бир кыйынчылыкка учуратып атат дейт. Бардык жактан ушундай кыса берет дейт. Эми мен эмне кылышым керек деп сураганда Ибн Масуд айтып атат. Файн асаллаха фик. Чындыгында кошунага зыян берген болбойт. Ким мына ушундай кылып кошунага зыян берсе, анын үстүнө тилдесе, жашоонун кыйынчылыкка душар кылып аткан болсо, бул күнөө иш болот. Демек ал Алла Таалага күнөө иш кылып атыптыр дейт.
Бирок сен ага окшоп күнөө иш кылбагындагы фати'иллаха фи, Алла Таала кошунага кандай мамиле жаса деген болсо, сен ошондой мамилени жасай бергин дептир. Бизге Алла Таала Куранда кандай айтса, пайгамбарыбыз кандай айткан болсо, мындайча айтканда, мына алымдарыбыз ошол аяттан, Курандан чыгарып айтып атат. Жакшылык кылгыла, зыян бербегиле, зыянына чыдагыла, кечиримдүү болгула деген мына ушул эрежелердин баардыгын сен сактай бересиң. Ал күнөө иш кылган болсо, ал өзүнүн жообун өзү бере берет дептир. Мына ошондуктан бул дагы ошол пайгамбарыбыздын тарбиясын көргөн Абдуллах ибн Масуддун жакшы бир насааты. Бизде тарыхта Сахил Тастари деген алым өткөн. Ушул кишинин дагы кошунасы бар экен. Бирок кошунасы башка динде экен, христиан дининде. Жок, от парасы экен, мажус, от парасы экен. Анан ал эмне кылыптыр? Жанагы азыркы тил менен канализация деп коелу. Ошо канализациясын дарылканасынан чыкканды бул алымдын бир үйүнүн бурчуна буруп коюптур да. Ал жактан чыккан канализация монун үйүнө кирет экен. Имам Тастари кечинде түндө чыгат экен дагы ошонун баарын тазалап коет экен. Кошунасына эч бир сөз айтпайт экен. Жанагы балдарына да билдирбейт экен да. Өзү эле чыгып түндө жакшы тазалап коет экен. Ушинтип күндөр, айлар, керек болсо жылдар өттү дейт. Анан бир күн Имам Тастари аябай катуу ооруп калыптыр. Катуу ооруп калганда жанагы билип кошунасы анан зияратка кириптир. Зияратка кирип сүйлөшүп отуруп, о имам дептир, мен сага ушунча жыл ушундай зыянат кылдым, балки бул атайлап кылгандыр. Бир да сөз айтпадың. Эми өлүм төшөгүндө жаткандай болуп калыпсың. Бирок сен өлүп кетсең, балдарың бул нерсеге чыдабайт. Балдарың мага каршы чыгышы мүмкүн, сотко бериши мүмкүн, бул нерсени токтотот. Бирок менин бир эле ошо таң калганым, ушунча жыл чыдап, өзүңдүн чыныгы мусулманчылыгыңды, чыныгы алымдыгыңды сактагандыгың үчүн келе колуңду карбап туруп, мен шахада келмесин айта коеюн деген экен да. Айта коеюн деп, мына ошол исламга келди дейт, шахаданы айтты, мусулман болду. Анан бир канча күндөрдөн кийин Имам Тастари бул дүйнөдөн өтүп кетти дейт. Мына өзүнүн жакшы кулк мүнөзү бир да сөз айткан жок дейт да. Бир да сөз айткан эмес дейт. Бирок ошол немелерине чыдап. Мындай окуя пайгамбарыбызга да болгон. Пайгамбарыбыздын үйүнө таштандыларды, кандай нерселерди таштап койсо дагы, акырында пайгамбарыбыз эмне кылган? Жыйнап, тазалап кое берген. Мына ушундай окуялар бизде чындыгында баягы пайгамбарыбыздын кулк мүнөзүн сураганда жер бетинде басып жүргөн Куран эле деп Айшени сыпаттаган экен да. Мына ошондон кээде биздин сөз эмес, кыймыл аракетибиз дагы өзүнчө бир чоң даават болушу мүмкүн да. Өзүнчө чоң бир үгүт насаат, өзүнчө бир бул жакшы адамдын бир багыт алганга түрткү болушуна өтө себебин тийгизет. Мисалы бир киши, бир өзү имам экен, араб мамлекетинен Европага көчүп барып, ошол жерде отуруп ташып, эми мусулмандар аз болот. Анан дайыма жумушка барганда бир эле автобус менен барат экен, дайыма ошол бир эле шофёрго туш келет экен да. Анан бунун мусулман экендигин, имам жакшы жолдо жүргөндүгүн билип туруп, бир күн ушул мусулманды сынайынчы дептир да, бул не кылат деп, жанагы берген сдачаны ашыкча берип коет экен. Анан тиги чөнтөгүнө салып, бир аздан кийин караса, ашыкча берип койгон, эмне кылсам деп, эми нафс ойноп кетиптир да. Берсемби, кайтарсам кайтарам. Бирок аялдамага жеткенге чейин сдачасын кайтарып берип коюптур. Сен акча берип коюпсуң, мындай болуп калыптыр, кайтарганда тиги шофёр айтып атат дейт да. Мен сенин мусулман экендигиңди билем. Ошол жерде иштегениңди дагы билем. Бирок мусулман, чыныгы мусулман кандай болот экен, бир сени сынайын дедим эле дептир да. Ошондо ушул киши өзү айтып атат. Ошентип айтканда эки бутум титиреп, бутумда тура албай калдым дейт да. Чындыгында мен өзүмдүн динимди болбогон тыйын үчүн динимди, өзүмдүн ишенимди сатып берейин деген экенмин. Бирок дагы Кудайга шүгүр, мына ошол мусулманчылыгымды сактап, мына ошол ишке душар болбодум деп, мына өзү мындай эскерүүлөрүндө айтат. Мына ошондуктан биз мусулман адам эң негизгиси ниетин туура кылыш керек. Ар бир сөзү, ар бир кыймыл аракетине Кудай буйрса жакшы сооптор келе берет. Бирок эң негизгиси эмне болуш керек? Ихлас менен болуш керек, туура ниет менен болуш керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өз хадисинде айтат: эми биз экинчисини
Бүттік, эми бул жаатта дагы айта берсек сөз көп. Үчүнчүсү бул каффул аза. Кошунага зыян бербөө экен. Биз 3 акысыны дедик. Бар ушунун ичинде. Биринчиси кошунага жакшылык кылуу, экинчиси эмне дедик? Кошунанын зыянына чыдоо, үчүнчүсү биз зыян бербешибиз керек кошунага дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Инналлаха qassama baynakum akhlaqakum kama qassama baynakum arzaqakum" дейт. Алла Таала силерге ырыскыны кандай бөлүп берген болсо, силердин кулк мүнөзүңөрдү дагы ошондой кылып берди. Аллаху субхана ва таала юти дуnya man yuhib wa man la yuhib. Алла Таала бул дүйнөнү Алланын алдында бир чиркейдин, бир чымындын канатына дагы тең келбеген бул дүйнөнү жакшы көргөнүнө да, жаман көргөнүнө да, мусулманга да, мусулман эмеске да бере берет деди пайгамбарыбыз. Бул дүйнөнү бере берет. Себеби бул сыноо. Бирок вала юти дин илля ман ахаб. Бирок динди, хидаятты Алла Таала жакшы көргөн адамына гана берет дейт. Барыбыз эч бир шектенбестен Алла Таала мени жакшы көрөт экен десек, бул туура боло берет. Анткени биз ошо ыйманыбыз бар үчүн мына ошол намаздарды окуп атабыз, диндин буйруктарын аткарып атабыз, зыян нерседен алыс болуп атабыз, жакшылык иштерди аткарып атабыз. Мына ошол Алла Тааланын бизди жакшы көргөндүгүн биз ошол деңгээлде жүргөнгө эмне кылышыбыз керек? Аракет кылышыбыз керек. Анан мечиттен чыгып алып туруп, туура эмес иштерди кылгандан этият болуш керек. Эми бизди дин бул мечитке эле камалып калган жок да. Бир келип ибадат кылабыз, соопторду алабыз. Бирок ошонун таасири бизде сыртта көрүнүш керек. Анан намазды Аллаху акбар деп окуп алып, базарда барып таразадан алдап аткан болсоң, анда бул кыйын нерсе. Аллаху акбар деп алып магазиниңде арак сатып аткан болсоң, анда бул дагы кыйын нерсе. Мына ошондон биз дайыма арак нерселерден эмне кылыш керек? Өтө этият болушубуз керек. Эң негизгиси намазды окуп алып чыгып, анан гыйбаттан, ушактан этият болуш керек.